Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мына бардыгыбыз өзүбүз шайлоочулар менен барып жолугуп келдик. Шайлоочулардан дагы көйгөйлүү маселелердин баарын угуп келдик. Мен дагы ошол Бишкек тегерегинде жайгашкан жаңы конуштарда болуп ошол суу, свет жол маселеси боюнча мага кайрылышты. Эң өкүнүчтүүсү ошо каржылоо маселесин начар жүрүп аткандыктан ошо Мурзак Алматович өкмөткөн тиги министр финансового бир протоколдук тапшырма берип койсоңуз, ошол былтыркы жылы менен салыштырганда 100 миллиондон ашык берсе, быйыл 28 миллион акча берип атыптыр да, 4 эсе аз акча бөлүнүп атыптыр. Ошо акча каражатын бир айына 50 миллиондон берип койсоңуздар, сентябрь айы аз калды, уже жакында балдар мектепке барыш керек. Ошону эстен чыгарбасак. Экинчи айтайын деген маселем, мына кече жакында семинар болуп өттү. Мурзак Алматович өзүңүз өткөрдүңүз. Ошол жерде мына администрация президенттерден да келишти, правондон да келишти, Кыргызстандагы министерство, ведомстводагы болгон котормочулардын баары келишти. Көптөгөн сөздөр айтылды ошол жерде, каалоо тилектер айтылды, сунуштар айтылды. Мен ошол сунуштарга өзүмдүн сунушумду дагы айтып кетер элем. Мурзак Алматович шуну бир эске алып өкмөткө тапшырма, протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Биз эң биринчиден кыргыз-орус сөздүгүн чыгарышыбыз керек. 57 жылы Юдакын түшкөн бойдон жок экен. Эми 50 жылдан бери бир да кыргыз табылбаптыр, ошо кыргыз сөздүгүн чыгарганга. Экинчи терминология. Азыр бизге жаңы сөздөр аябай көп кирип атат да, ошого байланыштуу сөздүн баарын стандартташтырышыбыз керек. Үчүнчүдөн окуу куралдарын чыгарыш керек. Мектепте, жогорку окуу жайларда адабый чыгармаларды чыгарышыбыз керек. Эң негизгиси бешинчиден ошо компьютерге кыргыз-орус словарын киргизсек сөздүгүн, ошол ар бир чиновниктин компьютеринде сөздүк туруш керек. Ар бир интернетте болуш керек кыргызча, орусча словар. Анан ошонун бардыгын котормочулардын дагы маселеси бар экен. Айлык жөнүндө жанагы чинство боюнча аларга мамлекеттик кызматкер деген дагы эмени бербейт экен статусту. Олардын дагы айлыгын карашыбыз керек экен. Анан эмки жылдын бюджетине эсептеп берсе канча миллион акча